Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде аябагандай даамдуу торттордун бири Прага торту болмокчу. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, мени чогуу бирге болуңуздар. Алгач шоколаддуу бисквит үчүн бизге 6 даана жумуртка керек. Кургак идишке чагып, 1 чымчым туз кошобуз да жумуртка бир аз көбүрүп чыкканча миксердин төмөнкү ылдамдыгында чалып алабыз. Жумуртка бир аз көбүрүп чыккандан кийин 210 грамм кум шекерди бир аздан себелеп кошобуз жана миксердин ылдамдыгын жогорулатып, болжол менен 12-15 мүнөттөй жакшылап агарып көбүрүп чыкканча чалып алабыз. Жумуртка канчалык көбүрөөк чалынса, бисквитибиз дагы ошончолук жакшы болот жана дагы кургак азыктарыбызды дагы сөзсүз түрдө ээлеп алышыбыз керек. 195 грамм унга 12 грамм көптүргүчтү кошуп, жакшылап аралаштырып, жумурткага ээлеп кошобуз же болбосо 2 бөлүп салып, силикон күрөкчөсүнүн жардамы менен ылдыйдан өйдөнү көздөй этияттык менен аралаштырып алабыз. Ал эми 60 грамм какаону 120 мл ысык сүт менен өзүнчө аралаштырып алышыбыз керек. Ошондо какаонун даамы чыгып, абдан жакшы болот. Жана 150 мл өсүмдүк майын куюп, жакшылап аракет кылып, майды дагы тегиз аралаштырып алганга аракет кылышыбыз керек. Жана камырдан дагы 1-2 кашык кошуп койсок, жакшы аралашканга жардам берет. Эгер бардыгын жумуртканын үстүнө салып салсак, анда көпкө аралаштырганга туура келет дагы, биздин жумурткабыз түшүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бир аз бөлүгүн гана жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Мына ушундай коюу шоколаддуу масса болгончо. Андан кийин гана жумурткабызга кошуп, тегиз акырындык менен аралаштырып алабыз. Духовканы алдын ала 180 градуска коюп коебуз. Ал эми форманын диаметри 22 сантиметр, ошондой эле 24 сантиметрге дагы куйсак болот. Ысык духовкага салып, болжол менен 40 мүнөттөй бышырып алабыз. Алгачкы 25 мүнөт духовканын эшигин ачпайбыз жана бышканын жыгач таякча менен текшерип алабыз. Эгер кургак чыкса, демек бышты. Формада бир аз убакыт муздатып, андан кийин чыгарып, темир торчонун үстүнө коюп, толук муздаганча коюп коебуз. Кез келген бисквитти бир күн мурун алдын ала жасаган абдан жакшы болот. Толук муздагандан кийин атайын тамак аш үчүн колдонулган пленкага ороп, муздаткычка салып койсоңуз тура берет жана дагы кескенде дагы ыңгайлуу болот. Мен дагы дал ошондой жол менен муздагандан кийин ороп муздаткычка салып койдум. Ал эми крем үчүн биз бүгүн кайнатма кремди колдонобуз. 600 мл сүт керек. Сүттү отко коебуз. Сүт ысыганча 4 жумуртканын сарысына 200 грамм же болбосо 180 грамм кошсоңуз деле болот. Бул татымыңызга жараша. Кум шекерди кошуп, жүгөрүнүн крахмалынан 40 грамм кошобуз. Үчөөнү жакшылап аралаштырып алабыз. Ал эми сүт ысыганда жумурткабыз бышып кетпеш үчүн бир аздан куябыз. Улам бир аздан куюп, жакшылап аралаштырып, сүттүн жарымын куябыз. Кайрадан идишибизге куюп, кайнатып алышыбыз керек. Бул эң эле оңой кремдердин бири жана ошондой эле көп азыкты талап кылбаган. Бардыгын идишке кайрадан куюп, отко коебуз. Ортоңку отко коюп, тынбастан аралаштырып, болжол менен 5-7 мүнөттөй кайнатып алабыз.
түбүнө тартып кетиши мүмкүн. Ошондуктан жакшылап тегиз аралаштырып, коюу крем болгончо аралаштыра беребиз. Мына ушундай крем болот. Андан кийин оттон алып, ысык кезинде кремибизге шоколад кошулат. Сүттүү шоколад кошсок болот, ошондой эле кара шоколад дагы кошсок болот. Шоколад курамында 55%дан жогору болсо абдан жакшы. Ысык кремге шоколадты кошкондо дароо эле эрип баштайт жана аралаштырганда мына ушундай шоколаддуу крем пайда болот. Эгер шоколаддын ордуна какао кошом десеңиз, анда какаону ысык сүт менен бир аз аралаштырып алышыбыз керек, коюу кылып. Андан кийин кремге кошуп койсоңуз дагы мына ушундай крем пайда болот. Эми муздаганча сөзсүз түрдө бетин жаап, муздаткычка салып коебуз. Ал эми крем муздагандан кийин гана ак май кошобуз. Ак майды 2-3 мүнөттөй жакшылап чалып алышыбыз керек. Агарып бир аз көбүрүп чыкканча жана май жумшак болушу керек. Крем дагы толук муздады. Кремди дагы жакшылап кайрадан бир жолу чалып алабыз. Андан кийин ак майга кошуп, экөөнү жакшылап аралаштырабыз. Ушу менен кремибиз даяр болот. Эң эле жөнөкөй даамдуу кремдердин бири, жасалышы дагы оңой эле. Эгер шоколад кошпой койсоңуз, жөн гана ак крем болот. Жана эң негизгиси 33% сливки кошулбаган кремдердин бири. Комментарийге көбүнчө сливки кошулбаган кремдерди сурайсыздар. Дал ушул кремди жасап көрүңүздөр. Эгер жакса, албетте комментарийге жазып коюңуздар. Тортубуз аябагандай назик, жумшак болуш үчүн бир аз нымдап коюшубуз керек. Ал үчүн бизге 150 мл жылуу сүткө 3-4 аш кашык кумшекерди кошуп, жана сөзсүз түрдө өрүктүн вареньясынан кошуп койсоңуз абдан даамдуу болот. Негизи бул торттун рецебине кошулат. Суюгунан гана кошобуз жана жакшылап аралаштырабыз. Ушул суюктук менен биз тортубуздун бисквитин нымдап алабыз. Бисквит толук муздагандан кийин мына ушинтип ороп муздаткычка салып койгом. Бул жол менен 3-4 сааттай турду. Эми бетин тегиз кесип алабыз дагы, бирдей кылып 3 бөлүккө бөлүп алабыз. Бисквит өзү эле аябагандай жумшак, назик болот. Ошондуктан этияттык менен кесип алабыз. Жана тортубузду чогултуп баштай берсек болот. Торту чогултуп алгандан кийин капталдарын бир аз крем менен тегиздеп эле бетине өрүктүн вареньясынан жука майлап жана темир шакекченин ичине салып, жок дегенде 2 саатка муздаткычка коюп коебуз.
Эми тортубузду кооздой берсек болот. Капталдарына бисквиттин кесиндилерин күкүм кылып жабыштырабыз. Ал үчүн бир аз варенье менен майлап чыгабыз капталдарын. Андан кийин күкүмдөрүн жабыштырабыз. Ал эми бетине 100 грамм шоколадды эритип куябыз. Сүткө эритсек болот. Ошондой эле 33% сливкиден 100 грамм шоколадка 100 грамм сливки кошуп 30 гана секундага коебуз. Микроволновкага аралаштырсак, мына ушундай коюу шоколадыбыз даяр болот. Торттун бетине тегиз куюп эле капталдарын күкүм менен жаап коебуз. Ошо менен тортубуз даяр болот. Мына ушинтип бүгүнкү тортубуз дагы даяр болду. Эми тортубуз жакшылап сиңгенче муздаткычка 4-5 саатка коюп коебуз. Андан кийин бере берсек болот. Бул даамдуу тортту сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Баардык керектүү азыктар бүт эле дүкөндөрдө бар. Ошондуктан мен сиздерге ишенем, жасап көрүп биз менен бөлүшөсүздөр деп. Ал эми видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып мага билдирип коюңуздар. Ошондой эле каналыма катталганды дагы унутпаңыздар. Досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз дагы абдан сонун болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.